Малохов маарады, бирок кечирим сураган жок. Россиялык теле алып баруучу Андрей Малохов чуу жараткан теле берүү боюнча кыргызстандыктарга кайрылды. Анын билдирүүсү өзү башкы редактор болгон Start King порталына таянып, Спутник агенттиги жазып чыкты. Малохов анын жеке пикири демократиялуу Кыргызстанда өтө көп нараазачылыктарды жаратаарын ойлобогонун айткан. Бир суткада эле эфирге чыккан программа боюнча 20 миңден ашык пикир алганын билдирген. Бул чыгарылышта менин журналист катары милдетим баласын жоготуп боздоп жаткан эненин абалын жана ал эмнеге каза болгонун түшүнүү болчу. Укук бузгандардын, кылмышкерлердин улуту жана жарандыгы болбойт. Мыйзам алдында баары бирдей. Мен кыргызстандыктарды сүйүктүү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан гана эмес, Семен Чүйкөевдүн эмгектери аркылуу билем. Андан сырткары жеке жолугууларым да болгон. Мен журналисттик ишимдин бир бөлүгүн аткардым деп ойлойм. Татьяна Марухова күнөөлүүнүн өзүнөн болбосо да анын өкүлдөрүнөн биринчи жолу кечирим сураганын укту. Анан калса менин айткандарымды кээ бир кыргыздар туура эмес түшүнүп калганына өкүнүп турам. Мен тынчтыкты жана ынтымактуу коңшулук мамилелерди каалайм. Абасы акыйкаттык жана сөз эркиндигин жактайм деген ал. Ал ошондой эле программаны даярдап чыгууда 10дон ашык улуттун өкүлдөрү иштей турганын кошумчалаган. Тилекке каршы кечирим сурабаган. Россиянын Кыргызстанды жамандаган телеканалдары үчүн жылына бюджеттен 50 миллион сомдун тегерегинде акча которулат. Ал эми алардын кылган кылыгы кечээ Малоховдун түз эфир көрсөтүүсүндө бул жолу кырсыкты кокустук эмес буйртма киши өлтүрүү болушу мүмкүн деп айтып, $10 айлыкка иштеген кыргызстандыктар $1000 үчүн бардык нерсеге даяр дегени болду. Арабтар биринчи жолу туристтерге эшигин ачты, бирок жарым жылаңач кыздарга. Сауд Арабия 28 сентябрдан тартып 49 өлкөнүн жарандары үчүн биринчи жолу туристтик виза киргизди. Ошол эле учурда туристтер үчүн буга чейин киргизилген каттуу көзөмөлдөгү дресс-кодду алып салды. Эми жалгыз бой аялдар, эркектердин коштоосу жок эле ал өлкөгө кире алышат. Буга дүйнөлүк айрыкча орусиялык басылмалар кызыга башташты. Ал маалыматтарга ылайык аталган өлкөнүн туризм министри Ахмад Аль-Хатиб мындай чечим тарыхый бурулуш деп белгилеген. Айтымында эми аял туристтер араб улуттук хиджаб көйнөгүн коомдук жайларда кийбей койсо деле болот. Болгону алар өтө ачык эмес кийинишишат, айрыкча деңиз жээктеринде, анткени менен мурдагыдай эле алкоголдук ичимдиктерге катуу тыюу салынаары жана мусулман эместерге ыйык шаар болгон Мекке менен Мединеге барганга уруксат берилбей турганын айтылууда. Белгилей кетчү жагдай буга чейин визалар зыяратчыларга жана ишкер адамдарга гана берилип келген. Эми кароолдук визаны интернет аркылуу буйртма берип алса болоору белгилүү болду. Бирок азырынча кайсы өлкөнүн жарандарын турист катары кабыл алышаарын ачык айтыша элек. Жумабековдун орус тилин билбегени уят эмес, текстти окуй албаганы уят болду. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында өткөн Евразия мамлекеттеринин парламент спикерлеринин 4-жыйынында кагазга даяр жазылып берилген орус тилиндеги текстти окуйм деп тепкиге калды. Жумабековдун орусчага тили күрмөлөнгөнүн көпчүлүк шылдыңда бул кийин дагы айтыла берчү окуя катары калды. Кыргыз парламентинин төрагасынын орус тилинде түш жорушу зарыл эмес түшүнгөн киши Жумабеков дагы орус тилин кандай билсе ошондой деңгээлде текстти окуганга аракет кылды. Аны орус тилин мыкты билбейт деп тепкилөө дагы аша чапкандык. Биз кыргыздар орус тилинде сайрашыбыз керек деген түшүнүктү кабыл алганбыз. Акцент менен сүйлөгөн жетекчилерди мазактамай адатка айланган. Орус улутундагы адамдар кыргыз тилинде тантып сүйлөсө, аларга күлбөйбүз, шылдыңга албайбыз. Жумабеков дагы башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилинде кандай сүйлөсө, орус тилинде ошондой эле сүйлөй деген мындан чоң көйгөй жаратуунун зарылчылыгы деле жок. Буга караганда колуна даяр текстти даярдап берген соң ошону дагы шаар окуй албаганын сөз кылуу туура болмок. Бул абал өлкөдөгү башкаруу системасында деңгээлге жараша кызмат ордунду баруу түп тамыры менен талкаланган ачык көрсөтүү. Ушул жүрүш мындан ары улана берсе, көп жыйындарда кыргыз өкүлдөрү шылдыңга калчу көрүнүштү көрөбүз дейт Жаңы Ордо гезити. Эл ыраазы болуп жаткан министр Кочкоров министрликке нааразычылыгы билдирди. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров бюджеттин 2020-жылга карата министрлик сураган каражаттан 1 миллиард 306 миллион сом аз бөлүнүп жатканын айтып, нааразычылыгын билдирди.
Анда Кочкоров өкмөттүн жыйынында аталган министрликтин социалдык милдеттемелерин аткарыш үчүн коркунуч жаратылып жатканын айткан. 2017 жылдын 2018 жылга караганда министрликтин бюджети 113%га өсүш менен, ал эми 2018 жылдын 2019 жылга караганда 126,3%га өсүш менен кабыл алынган. Быйыл болсо 97% менен кабыл алынып жатат. Биз сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сом аз берилип жатат. Азыр тактоо киргизип 674 миллион сом кошулуп жатууда, дейт министр.